Bugün 15 may. Bizde dagы деле салкын. Бактардын бүчүрлөрү толук чыгып бүтө элек да. Жалбырактар тоюс кечпестер. Анан атайын үйдөн чыгып, мына ич кыймылдатуу упражнениясын сонун природада отуруп жаздырып, сиздерге коеюн деп атайын чыктым. Оң тарамында суу агып атат, элдер биякта басып жүрүшөт. Ушундай сонун тропинка. Бул 42 километр узундуктагы тропинка. Элдин баары ушу шаардан чыгып айланып басып жүрө беришет. Шаарды бир айлана турган тропинкада. Анан эми туугандар, бул ич кыймылдатуу көнүгүүсүнө токтоло турган болчу болсок, бул эмнеге керек? Бул бардык нерсеге керек туугандар. Бир эле ошол ич катканга эмес, деги эле бүт ички органдардын баардыгына керектүү нерсе да. Биз ойлойбуз, ушу басып жүрөбүз, же болбосо тиги нерсе кылып кыймылдап атабыз, баары кыймылдап атат депчи. Жок туугандар, жетиштүү түрдө кыймылдата албайбыз да. Ушул могу иштин катып атканынын негизги себептеринин бири ушул ичибизди кыймылдата албагандыгыбыздын натыйжасында келип чыгат. Ошон үчүн туугандар, мен азыр көргөзүп берем кантип кыймылдатыш керек экен. Муну эртең менен, кечинде, түштө ушу тындырбай эле кыла берсеңиздер эч кандай зыяны жок. Канчалык көп кыймылдатсаңыздар, ошончолук кан жакшы айланат. Боорго кан барат. Көк боорго барат, ашказандын алдындагы безге барат. Көп оорулардын баары ушундан чыгат. Жанагы ички органдардагы онкологиянын почти 70-80% ушул ичин жакшы кыймылдабагандан уюп тура берет да. Анан кан жакшы айланбайт. Ошондон чыгат да. Кудай таалам өзү деле кандын баары ошол жактан айлана турган кылып жасаган. Жанагындай карап көрсөңүздөр, мына анатомияны карасаңыздар деле, деги эле малдын ичеги кардын карасаңыздар деле, ошол ичеги кардында чоң жанагындай жоон кан тамырдын баары ошол жерде болот да. Кандын баары ошол жер менен айланып өтөт. Ошентсе дагы деле кан жетишпей калат. Ошон үчүн туугандар, могу ич кыймылдатуу упражнениясын тындырбай жасаңыздар. Шуну бир жума тындырбай улам жасасаңыздар, кимдин иштери дагы деле кичине козголбой аткан болчу болсо, дароо козголуп кетет. Туугандар, мен азыр сиздерге көргөзүп берейин. Карап туруңуздар, мынакей. Ичти карап туруңуздар. Адегенде иштин ылдый жагынан өйдөгөсдөй тартасыздар. Өйдөгөсдөй алып келип туруп, кое берип туруп, кайра мындай айландырып, иштин ылдый жагынан кайра өйдөгөсдөй, кайра мына. Биринчи иштин ылдый жагын тартасыздар мындай кылып. Анан кайра өйдөп алып келип туруп, мына. Ылдыйдан өйдөгөсдөй сыдырып тартасыздар да мына. Жана ишти мынтип тартып койсок деле боло берет, бирок колуңардан келишинче ылдыйтан өйдөгөсдөй сыдырышыңар керек да, анткени ичегилер иштеш керек да. Эгерде мындай тартып эле кайра кое берип, тартып кое бере турган болсоңор, боор иштейт, боордун каны айланат жакшы, поджелудочный железа, тиги ашказандын алдындагы без иштейт, көк боор иштейт, бөйрөк иштейт, баардыгы тең ошолорго кан чуркайт, кыймылдайт, баардыгы тең жакшы. Бирок ичегинин өзгөчө могу жоон ичеги, анан ичке ичегилер көп кыймылдабай калат да. Ошон үчүн ылдый көздөйдөн өйдөгөсдөй тартып мына. Ушундай туугандар, мына кайра дагы бир жолу көргөзүп берейин. Мына ичин ылдый жакы, мына ичеги тарапты өйдөгөсдөй мындай адегенде мындай тартасыңар дагы, анан өйдөгөсдөй алып келип туруп кайра кое бересиңер. Мына. Көрдүңүздөрбү? Мынандай кылып. Тындырбай 5 минут, 10 минут. Дал ушундай кылып тындырбай кыймылдатыңыздар. Гепатитиңиз барбы?
кыймылдатыңыз, тындырбай кыймылдатыңыз. Сахарыңыз барбы, кыймылдатыңыз. Ичиңиз катып атабы, кыймылдатыңыз. Панкреатитиңиз барбы, кыймылдатыңыз. Деги эле ушул ички органдардын баардыгына эмне кандай ооруңуз болсо, тындырбай кыймылдата бериңиздер. Мен бекер жерден айтып аткан жокмун туугандар. Бул өтө күчтүү көнүгүүлөрдүн бири болуп эсептелинет. Тындырбай кыймылдата бериңиздер. Анан кыймылдата албай атам, өткөндөгү мурдакы группаларда да ошондой болгон, кыймылдата албай атам. Ылдыйдан өйдө көздөй кыймылдатыш кыйын экен, акырындык менен үйрөнөйүн, бирок мондай эле жөн эле кыймылдата берсем болобу дегендер болгон. Анан мен дагы ошентип айткам, ишти тартып жок дегенде беркинде кыймылдата албасаңар дагы ишти тартып кайра кой берип, ошентип кыймылдата берсеңиздер, баары результат болот. Ич кыймылдап атат. Ичеги карын аралашып атат, кыймылдап атат. Ичеги кыймылдабай туруп, мынабу ич катканга мындай жакшы результатка жете албайсыздар туугандар. Базасыздар, ооба, күндө базып атасыздар, кам сүт ичип атасыздар, башка көнүгүүлөр жасап атасыздар. Бирок ошону менен бирге эле ич кыймылдатуу көнүгүүсүн сөзсүз түрдө жасашыңыздар керек. Тындырбай. Деле зыяны жок. Анан кээ бирөөлөр сурайт, кайсыл убакта жасайбыз депчи. Анан дароо тамак ичкенден кийин кыймылдатыш кичине кыйыныраак болуп калат. 2-3 саат өткөндөн кийин анан ач карын. Деги эле кайсыл убакта? Убагы жок мунунчу. Эртең менен кечинде тамактын астында, анан тамактан кийин деген убакыт жок. Просто ашказаныңар толтуруп алган мезгилде кылбай туруп туруңуздар 1-2 саат. Андан кийин любой убакта кыла берсеңиздер боло берет туугандар.